Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Arabasın arı Kırgızım. Kança берилердин бардыгында Кыргыздын тарыхы жөнүндө кеп кырып келебиз. Бүгүнкү менин суроом Дастан агага мындайча болмокчу. Биринчиден саламатсызбы Дастан ага? Кыргыздын улуу тарыхын айтып келебиз. Ana ошол Кыргыздын улуу тарыхы, дегеле Кыргыздын дүйнө таанымы, шу цивилизацияга, коомго кандайдыр бир таасир бердиби? Өзгөртүп алдыбы, жаңылык киргиздиби? Дегеле улут катары. Бул терең маселе. Бир топ элдер жок болуп кетти. Адамзат цивилизациясына эчтеке кошо албай жок болуп кетти. Тарыхта. Андайлар көп. Эми Кыргыз жөнүндө айтсак, албетте биздин түпкү бабаларыбыздан башташыбыз керек да. Ал убакта мүмкүн биздин бабаларыбыз бөлөк ысым менен белгилүү болгондур. Аны аныктоо азыр кыйын. Бирок кийинки 150 миң жыл өнүгүү жолун карасак, адамзаттын турмушту түп тамырынан өзгөрткөн саналуу гана ачылыштар, табылгалар болгон экен. 30-тун тегерегинде. 150 миң жылдын ичинде. 150 миң жылдын ичинде саналуу гана ачылыштар, табылгалар болгон экен. Алар турмушту кескин өзгөрткөнгө, өбөлгө түскөн ачылыштар. Ошол ачылыштардын катарында биздин бабаларыбыз бир топ ачылыштарды жазап, дүйнө цивилизациясына эбегейсиз зор салым кошкон экен. Аны азыр чечмелеп мен айтып берейин. Чу дегенде эле баштасак, бул кыргыздардын астрономия билими жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Буга далилдер барбы, жокпу деген суроо мыйзам ченемдүү. Менин колумда мындай илимий журнал турат. История и культура Востока Азии деген журнал. Бул илимий журналды Россия Илимдер Академиясы чыгарган. 1992 жылы. 30 жыл болуп калды. Мына ушул жерде бир маанилүү, өтө маанилүү биз үчүн Илимпоздун эмгеги Ларичев деген тарых илиминин доктору ушу журналга Святилище созвездия Малая Медведица, кичи жетиген жөнүндө топтогон маалыматын келтирген берди. Ушу жерде биз үчүн эмне кызык, эмне маанилүү? Хакасия Кыргыздын түпкү мекени. Жер суу аттары аны бүгүн дагы 80% кыргызча болуп турат. Биздин түпкү мекени Хакасия аймагында, Сандык өрөөнүндө, Ак суу дарыянын боюнда, Кара тоо аскаларында жылдыздардын сүрөтү табылган. Ошол сүрөттү илимпоздор иликтеп отуруп, табышмактуу маселенин сырын чечип отуруп, бул жылдыздардын сүрөтү 50 миң жыл мурда тартыла баштаптыр, тынбай уланып, таштык
маданият доорунда аяктаган деген бүтүм чыгарып атат да. Петроглифтер. Ошо петроглифтер жалаң жылдыздардын сүрөттөрү. Миң деген сүрөттөр. Эмне үчүн кара тоо деп аталган? Мына ошол тоонун сүрөтү. Мына ошо тоонун сүрөтү. Кыргыз кара тоо деп качан айтат? Кыргыз карагыштак деп айтат го, Кышында кар жок жерди карагыштак дейт. Кара тоо деп кышында же күнгөй тараптан же тынбай катуу шамал согуп турганда карды учуруп кетип, ошону кара тоо дейт кыргыз. Мына кара тоону мына жерде көрсөтүлгөн бул азыркы сүрөтү кайсы аскаларда ошо сүрөттөр табылганын. Бул сүрөттөрдүн үлгүлөрү, бир-эки сүрөттүн эле үлгүсү. Бул киши иликтеп отуруп өзүнө суроо берген экен. Бул жылдыздар качан чегилген? Кайсы доордо чегилген? Мисалы, эгерде жетиген жылдызын алсак, 50.000 жыл мурун азыр чөмүчтүн сабын элестетип турса, ал убакта аны элестеткен эмес экен. Жылдыздар бири-бирине салыштырганда бөлөкчө турган экен, же болбосо арткы эки бутуна турган аюуну элестетчикен. Жанагы большая медведица деген сөз ошол аюуну элестеткен доордон калган экен да. Азыр илим өнүктү, ошол жылдыздар кайсы маалда ал аюуду элестеткен деген суроого жооп берип атат. 50.000 жыл мурун жетигендин 7 жылдызы азыркы чөмүч өңдүү эмес, арткы бутуна туруп, эки арткы тырмактарын мындай көтөргөндү элестеткен экен. Муну Ларичев аныктайт. Андан тышкары мына бул илимий сүрөт, ошо тоонун аскалары, тоонун этегинде дөбөмүрзөдө эки балбал таш, мына ушуларды элестетип турат. Мына балбал таштардын сүрөтү. Балбал таштардын сүрөтү. Бул иши аныктап чыккандан кийин таң калып атат. Адамзаттын илимпоздордун түшүнүгү адамзат боюнча. Эми жакын арада эле эсепти өздөштүргөн адам, жакын арада эле илимге, билимге умтулду деген пикир менен келатканда. А бул киши айтып атат, 50.000 жыл мурун жылдыздарды жалаң эле жетиген жылдыз эмес, калган ири жылдыздардын тобун ошол жерде чеккени, ошол убакта адам баласы кызыгып чоң илимге жетишкенин далилдеп атат дейт да. Эң кызыгы астрономияда илимий түшүнүк бар. Полюс мира деп. Мыногу эки таш ошол полюс мирага багыт экен. Бу жөн эле кыйшайып калган эмес экен. Атайын кыйшык болуп орнотулган экен. Асманда полюс мирага багыт берген азимут багытты көрсөткөн таштар экен. Муну да далилдеп берди. Ошол полюс мира деген түшүнүктү бул илимпоз айтып атат, жергиликтүү калк илгертен бери теңир түндүгү деп аталчу экен. Теңир түндүгү деген сөз кыргыздын сөзү. Берди агышы минтип атат. Согласно сведениям Бутанаева, придавали высочайшую значимость той точке неба, в которой находится астрономический север. Именно это место именовалось необычно Теңир түндүгү или которого-то дымовое отверстие неба деп. Теңир түндүгү деген кыргыздын сөзү, Хакасия кыргыздын түпкү мекени, Ак суу дарыясы кыргызча аталган, Кара тоо кыргызча аталган, Сандык өрөөнү кыргызча аталган. Кыргыздарга таандык эмес деп айтуу мүмкүн эмес го азыр. Бул кыргыздарга таандык. Эми ошол эле аксы берде бул киши минтип айтып атпайбы? Мыногу жылдыздардын сүрөтү качан башталган деген суроого минтип жооп берип атат. Как выяснилось, наблюдение с вершины горы за небом началось еще в палеолите, дейт. Палеолит доорунда башталган дейт. И осуществлялись помимо времени Таштыка также в эпоху Тагара. Мындайча айтканда, Тоогар дөбө маданиятында дагы, Таштык дөбө маданиятынын учурунда дагы жылдыздар ошол жерде чегилген деп атат.
ушунча миң жыл тынбай туруктуу аскаларга жылдыздардын сүрөтүн чегип отуруп 50.000 жылда кандай алар өзгөрүлүп калды? Бул илимий эмгек. Бирок эмне үчүн ошондой көңүл бурулуп ошо жылдыздарды чегип отуруп деген суроо да туулуп атат да. Ага маселе жооп мына жерде. Каменный век Северной, Средней и Восточной Азии. Бул илимий журнал СССР Илимдер Академиясы тарабынан чыккан 1985 жылы. Мына жерде чоң илимий макала ай календары Аксу дарыянын боюндагы Мальта деген шаарда кыштакта табылган ай календары жөнүндө сөз болуп атат. Бул ай календары илимпоздор аныктады 25.000 жыл мурда жасалган экен. Бу кандай болуп? Жазуу жок да ал убакта, кагаз жок. Ташка оюк. Чоң ташка оюк, кичекей 12 ташка оюк. Анын ичинде дагы мындай сызыктары белгилүү, кээде сызыктары жок. Чечмелеп отуруп, Ларичев далилдеп берди. Бул ай календары 25.000 жыл мурда жасалган экен. Ошону чечмелеп отуруп, эми тарыхын айтканга убакыт жок, чечмелеп отуруп, а киши аныктаптыр. Бул айдын толгону, айдын тогошкону, күндүн абалын баарын чагылдырган ошол ай календары экен да. Сүрөтүн дагы көрсөтсөк болот. Эми аны илимий деңгээлде, тереңдикте көңүл бурбай эле коелук. Бул эми илимпоздорго арналган эмес биздин маегибиз. Мен жалпысынан айтып атам. Эмне үчүн ай календары, эмне үчүн тоголго ошондо бабаларыбыз байыркы палеолит доорунда көңүл бурган деген суроо болуп атпайбы? Себеби бабаларыбыз илгери эле байкаган экен. Ай жаңырганда аба ырайы бузулат. Ай толуп бөксөргөндө аба ырайы бузулат. Бирок эң чоң аба ырайынын оор өзгөрүлүштөрү бул тогол күнү болот. Тогол күнү деп бабаларыбыз үркөр топ жылдыз менен ай тогошуп бир сызыкка туш келгенде ошону тогол күндөрү деп койгон. Астрономия бул илимий көрүнүштү тааныйт, бирок жер жүзүнө берген таасирин, жандуулардын баарына берген таасирин, ошонун эле ичинде адамзатка берген таасирин илим тааныбайт, бүгүн дагы тааныбайт. Тогол деген сөз, тогол деген көрүнүш жалаң кыргыздарга гана таандык. Казак туугандар дагы кээде айтат, бирок ал усун эли 80% кыргыздар, ошолордо гана айтылат. Бөлөк түрк тилдүү элдерде тогол деген сөз жок. Алар тоголду тааныбайт, тоголду ажыратып билбейт. Тоголдун бу аба ырайынын бузулушунан башка дагы кандай? Ошо өтө терең мааниси болгон үчүн бабаларыбыз муну байкап, билип, анан муундан муунга өткөзүп берген экен бу маалыматты. Мисалы Саймайлы таш сүрөттөрүн билесиз да. Бул Кыргызстандын аймагында, Тогуз Тороодо, аскаларында 100.000ден ашык сүрөт бар. Ошол сүрөттөр иш жүзүндө илимпоздор аны аныктады, четинен аныктады. Бул тиричилик календары экен да. Жаз мезгили, күз мезгили, жай мезгили, олуттуу окуяларга тиешелүү календарды бабаларыбыз чеккен экен. Ал жерде көрсөтүлгөн ар бир айда канча күн болот, кайсы күнү тогошот, бул тогошкон айда тиричиликтин кайсыларына көңүл буруш керек, кайсылары күн тартибинде турат деген бул тиричилик календары экен. Мен оюмча а жөнүндө сөздү өзүнчө улатсак болот, бирок мен үстүртү айтып берейин. Кыргыздар гана бүгүн ай календарын чыгарып атат. 20 жыл болду Кыргызстанда ай календар чыгат. Ошол ай календарды алдын ала 2 ай мурун, жаңы жылдан мурун 2 ай кыргыздар көрсөтөт бул календарда. Качан ай толот, качан ай жаңырат, качан тогол болот. Мына ушул календар жөнүндө сөздү кеңири эмки уландысында кылабыз го деп ойлойм. Анткени убакыт болуп калды.
Бул календарды 20 жылдан бери чыгарып келаткан бир гана Дастан агайыбыз. Бир гана өкүнүчтүүсү сурадым, сиздин артыңызда шакиртиңиз барбы, сизде ошол үйрөнөйүн деген адамдар барбы десем, бүгүнкү күндө жок дейт. Анан абдан өкүнүчтүү. Себеби ушул тогуул убагында муну дагы сөзүн улайбыз го, бул өтө чоң терең дагы улайбыз. Анда азыр унча убактыбыз бүттү. Уландысы бар.